комитеттин күн тартиби боюнча Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Борбор Азия жана Европа аймагында энелердин өлүмү боюнча эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Бул тууралуу комитеттин жыйынында депутат Чыңгыз Айдарбеков маселе көтөрүп, саламат сактоо министрине буга кайдыгер карабоого чакырды. Мындан улам ал кол кушуруп карап турбастан биргеликте энелердин өлүмүн, ошондой эле балдардын жана ыңмыркайлардын өлүмүн азайтуу максатында алдын алуу аракеттерди ыкчам жасоо керек дейт. Бул аябай маанилүү менимче нерсе. Жана статистика боюнча жакшы билесиз. Боюнда бар жылда Кыргыз Республикасындагы биздин жарандарыбыз аялдар 212ден 12 миңден ашык, 216 миңден ашык биздин аялдар боюнда бар жүрүшөт. Бирок төрөлгөн балдар жана төрө турган биздин аялдарыбыз максималдуу жыл сайын 150-160 миңдей чыгат. Минус 60 миң Кыргызстанда балдар төрөлбөйт экен. Жыйында лабораториялык изилдөөлөрдүн баасын жөнгө салуу боюнча дагы маселе козголду. Бул тууралуу эл өкүлү Алтынбек Кылычбаев айтып, өлкөдөгү лабораториялык изилдөөлөрдүн баасын арзандатуу керектигин, антпесе баягы эле чөнтөгү жука карапайым калкка абдан оорчулук болорун белгиледи. МРТден өтүү боюнча, анализдерден өтүү боюнча, МРТден өтүү бул бир эле часть. Илгери мен түшкөндө 2008 жыл түшкөн экенмин МРТ шеи деп. Ошондо мен бүт сосуд эмелерден бери чыгарып беришкенде, азыр моюнду мындай өзүнчө бөлүк чыгарып коюшуптур да. Баштыгын өзүнчө тартат, моюнду өзүнчө тартат кылып. Ошондо ар бир отделга 3,5 миң сомдон төлөйт экен. Эми элестетиң, канча отдел позвонков бар. Мен кече жакында эле апам тартырып чыктым, 10.500 сом төлөп чыктым да. Эми аны төлөй ала тургандар бар, төлөй албай турган бар. И ана бир жаткан анализи 8.000 сом болду. Медицина тармагындагы дагы бир көйгөй ооруканалардын өрт коопсуздугунун талаптарына жооп береби же жокпу деген маселе. Анткени көпчүлүгү союздан калган имараттар, корпустар кошулуп, бөлмөлөр өзгөртүлүп атып, коопсуздук унутта калганы чындык. Мунун мисалы катары жакында эле өрт каптаган улуттук кардиологиядагы көрүнүштү айтууга болот. Мындан улам эл өкүлү Элдар Сулайманов бардык ооруканалардын өрт коопсуздугун дагы бир сыйра карап чыгуу керектигин айтты. Депутаттын баамында мындай күтүүсүз кырсыктык кайра кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан ал өзгөчө кырдаал жаралган учурда атайын техниканын медициналык имараттарга жетүүсүнө тоскоол жаралбаш керектигин, ооруканалардын жанындагы унаа токтотуучу жайларды иретке салуу зарылдыгын да билдирди. Ошону абдан кылдат карашыңар керек. Азыр бүт республика боюнча ооруканаларды карап чыгыш керек. Ошондой бизде окуя кайталанбаш керек. Ошон үчүн ал жакта бүт персоналды дагы, ошол медработниктерди да үйрөтүш керек. Ошондо чрезвычайный ситуацияда эмне кылыш керек, кандай болуш керек. Анан алардын да проводкалары бүт эски. Ошолор бүт карап чыгышыңар керек да. Эмне дегенде кайта ушундай кайтыла турган болсо, бул уже кечимсиз болот. Бишкектеги өрт чыккан улуттук кардиология республикалык дартты аныктоо борборунун имаратына көчүрүлөт. Бул тууралуу комитеттин жыйынында саламат сактоо министринин орун басары Каарманбек Байдавлетов депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Тагыраагы имарат бошотулгандан кийин анын өрт чыккан жертөлөсү толугу менен оңдолуп, үстүңкү кабаттарга косметикалык оңдоо иштери жүргүзүлө турганы айтылды. Кардиологический борбордо өрт чыкканы боюнча бизде азыркы учурда министерствонун өзүнүн комиссиялык составы да чыгып, биз карап келдик. Бирок биз өзүбүздүн ички текшерүүбүз боюнча кайсыл жерине ремонт талап кылынат, кайсыл оборудованияларды эмне кылыш керек деген жыйынтыкта болдук. Биз ал жерде жыйынтыгын чыгарып, кардиологияны азыркы учурда иштетүү эмес, азыркы учурда кардиологик хирургияны көчүрүп турууга диагностикалык борборубуз бар. Бизде ЦУМдун жанында, Киевская, Советская жанындагы. Ошол жерге кардиолог хирургиябызды көчүрүп турайын деп атабыз. Ал көчүрүп турган кыска мөөнөттүн ичинде подвалды толугу менен ремонттон өтүп, үстүңкү этаждарды косметикалык ремонттон өткөрүү. Азыркы учурда аппараттарын которуп алууга уруксат алдык биз күч органдарынан. Аларды техниктер менен толугу менен карап жатабыз. Ыштан кандай жабыр тарткан, себеби дегенде операция учурунда бейтапка зыян кетпей турган кылып туруп ишти баштайын деп турабыз. Бирок азыр иш башталды элек.
Ал ортодо депутат Рысбек Атажанов саламат сактоо министри Эркин Чечейбаевга дарыгерлердин айлыгынын көлөмү тууралуу суроо узатты. Ал эми министр эл өкүлүнө дарыгерлердин айлык майнасы 30 000 сом тегерегинде деп жооп берди. Бирок депутат мурдагы министр Алымкадыр Бешналиев дарыгерлердин айлыгы 120 000 сомго жеткенин айтканын эске салып, ошондо бизди алдаганбы деп кейди. Анткени менен Атажанов министрге медиктердин майнасын көтөрүү мүмкүнчүлүгүн кароого чакырды. Анан азыркы учурда врачтардын айлык майнасы канча? Азыркы учурда орточо айтканда орточо эсеп менен 30 000 сомдун тегерегинде. Канча? 30 000 сомдун тегерегинде орточо. Мурунку министр Алымкадыр Сабирдинович анда калп сүйлөгөн экен да жогорку кеңеште бизге маалымат берип, врачтардын айлык майнасы 120 000 сомго чыгардым деп айткан да. 30 000 бул абдан аз. Негизичи биз эми врачтарга, мед айымдарга, саламаттык сактоо тармагында иштеген бардык эле ошол жумушчулардын айлык майналарын көтөрүшүбүз керек. Мен билишимче бухгалтерияда иштеген, ФХУда иштегендердин айлык майналары бир 7 000, 8 000 эле болсо керек деп ойлойм. Туурабы? Ошентип депутаттар министр Эркин Чечейбаевга саламат сактоо тармагында мүчүлүштүктөрдү жоюу аракетин тездетүүнү, натыйжалуу реформа жүргүзүүнү тапшырышты. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Депутаттар күн тартибинде кийинки маселе